Кыздын чырагы 40. Бүгүн күн жерге суу издеп түшүп келгендей ысык. Ошентсе да болбой эле энекебизди сагынган балалык жүрөгүбүз оюбузга бой бербей дедектетип алуучту. Аттиң, энебиз бизди таштап кеткен соң ишенер эжебиз да күйөөгө чыгып, үстү түшкөн эн тамда сиңдим экөөбүз жетимдиктин селкинчегинтеп күн кечирип калдык. Бүгүн болсо негедир үйгө тура албай ойдолоктоп эжебизге барабыз деп тим эле белди бекем буп жолго чыктык. Эжебиз 20-дан ашык уйсап жайлоду. Каймактуу олтура, бирок кайненеси кичине начар киши. Үйүнө кишилердин келишин көп сүйө бербейт. Өткөндө биз барганды сүйбөй чыртылдап барып токтоду. Тиги өтөктө тигилген боз үй эжем менен жездемдин боз үйү. Жаккадан бери атчан адам 4 саат дегенде жетип келчү жайлоого биз канча саат бастык билбейм. Суусаган сайын кара суудан ичип, тим эле ата энебиздин журтунан келатканда келдик. Бизди эркелетип тосуп алып, каймакка умачталган талканды айдай сулуу, күндөй мээримдүү энебиз берчүдөй. Иттерин арсылдатып үрдүрүп, биз да жакындап бардык. Боз үйдөн эжем чыгып бизди көрө коюп, эмне кыларын билбей, бир сүйүнсө, бир көзүнөн мончоктогон көз жашын эч кимге билдирбей сыдырып алат. Келе койгула. Чарчадыңарбы күн ысыкта, жөөгө атып. Жок эжеке, биз чарчабайбыз. Сизди сагынып кеттик. Сагынгандан да ачка отуруп көзүбүздүн караңгылаганын айтпай жашырдык. Боз үйдөн кайненеси чыкты. Биз салам бергиче болбой, сүймөксөн болуп терс бурулуп басып кетти. Үчөөбүз боз үйдүн ичинде кудуңдап сүйүнүп, сагыныч таратып, жаңы эле бышка май борсокту каймага мала жей баштадык. Эжем самор коюп, саморлук чакмак отунду чегедектеп жара баштады. Жездемдин үнү угулду. Каардуу үнү коёндукундай коркок жүрөгүбүздү титиретти. Боз үйдөн сыртка атып чыктык. Сыягы биздин келгенибизди кайненеси жактырбай, уулун кайрап туруп жибергени окшойт. Камчы менен эжебизди бир салды. Аттан түшүп эжебиздин согончокко жеткен чачынан алып тепкилей баштады. Кээде тизесин сүздүрөт. Азыр эле жаркылдап күндөй күлүп турган эжекебиз кызыл жаян болду да калды. Жаңы эле чайнаган борсоктун дамы көз жашыбызга чыланып, тамактан ары кирбей какап калдык. Аркы жакта кайненеси чырагына май тамып, укмаксан болуп ийигин ийрип олтурат, кой коюп. Ошо күн мен үчүн энемдин дагы бир жолу өлгөнүндөй оор күн болду. Чырылдап ыйлап жаттык. Жыландын оозунан балапандарын коргогон чабалекейдей алыбыз канча. Ажы дардай жездебиз бир тепсе, ажалдан мурун өлчүдөйбүз. Экинчи энебиз эжекебизди өлөр тирилерине карабай өкүртө тепкиледи да бизди жутуу ичиде көздөр менен карап, "Жоголгула!" деди. Сиңдим экөөбүз ошо алыскы жайлоодон ыйлап сыктап, коркконубуздан ачкачылыкка, жетимдикке кайыл болуп кайра жакка дагы үстү түшкөн үйүбүзгө жөнөдүк. Кылчак эжебизди улам кыя албай карайбыз. Дагы соксо эмне кылабыз? Кап, келбей эле койбой биз үчүн эжебиз таяк жеп, көк ала койдой союлду. Экинчи бизди келгис кылды. Кайненеси, анан жездем. Кеч күйгүм, талаш, эптеп-септеп келип, чарчагандыктан ырп бетерге алыбыз жок, сурап аларга энебиз жок. Кунарсыздык бийлик кылган эн таамда жатып калдык. Мындан кийин эн басып, эн турганды койдук. Биздей куу жетимдерди ким сүйөт? Бир сындырымнанды эки бөлүп, суу менен ичип, баягы окшош күндөрдү өткөрүп жаттык. Эжекем бизге каймак умачталган талканды умачтап, анан боз үйдүн капшытына катып койор эле. Кайненеси жокто лып этип ала коюп, бизге кармата салчу. Бир-эки курдай ошондойлорду шилисинде көзү бар энеси байкап калып, анан чоң урушту. Келе баккан куу союлду. Эжемди ой боюна койбой, энем кыздын чырагы 40 деп нарындан алып келип алган. Мына 40 болду. Биринчи күйөөсү жакшы адам болчу. Эжебиздин көзүн карап гана турчу. Ошон үчүн кыздын чырагы 40 деген илгерки сөз кимдерге жагат болду экен? Белгисиз.